Oğru geldi, emne için geldi? Senin darajаңды көтөрүш için geldi. Senin günөөңдү geçiriş için geldi. Senin bundan da gelecekte bola turgan, bundan da çoğun nerседен куткаруу için geldi. Eğer uşu ölüm gelse, uşu oğru sebebi, sen beyişke ketip baratасың деп ишенесиң. А эгерде иманың алыс отурган болсо, sen оорну кордук катар көрөсүң. Эмне оору мен эле көрө калдыбы дегендей башталат. Менден башка эч ким жок бекен. Ушуна жүрөгүңдө экен түпөйүлдүк менен ошо оорунун үстүнө оор башып өлүп каласың да. Көп эркектер жүрбөйбү? Аялдар да жүрөт, мисалы, имандын алсыздыгынан кичине проблема келсе, автоматически аракка башын тыгат. Нашарат табат. Кээ ачууланса, аузбилляхи минеш шейтанир ражим деп да иман болсочу, тамеки чегип баштайт. Арып чыгып, тамеки чегип, бери чыгып, тамеки чегип турабы? Эгер ушул нерсе иманга байланыштуу баардыгы да. Сенин бактылуу болушуң иманга байланыштуу, бактысыз болушуң да иманга байланыштуу. Анан кээ бир адамдар келет, Алладан корк, Алладан болот десе, некен кээ бир адамдар башым ооруп деп проблема баш жерин башка жерде чечкенге аракет кылат го. Жо иманы барлар мешитке чуркайт. Исламда ушундай кээ бир мындай чоң деген проблема кайдыгерлик менен карап коебуз да. Чоң проблема кайдыгерлик менен карап коебуз. Болду, чечилди. Мелочный кире турган болсо, иманы алсыздар эмне кылат экен? Эгерде мындай болсо, мындай болмок болчу, тигинтпесе, күнү мындай акырында өз идеалын бар, таптаза болот да күнөөкөрдү издей берет. Болбосо, митпесе митпайт болчу. Мында ушинтип көп адамдар иман алсыздыгынан ушундай проблема түшүп калат. Ошо иманды кубаттаңыздар.